Aha, Asылкан эже girdi. Sonun. Так. Азыр Асылкан эже кошулат бизге. Асылкан эже мага запрос жөнөтүп коюңузчу. Так. Асылкан Кузубаевна. Асылкан эже мага жазып коюңузчу, мен сизди таппай калдым. Всё, таптым. Асылкан эже уланып жатат азыр бизге. Жаңа киргендерге бардыгыңыздарга кутмандуу кечиңиздер менен. Кутмандуу кечиңиз менен Асылкан. Асылкан эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөрчүсү. Менин үнүм сизге жакшы угулуп атабы? Ооба, жакшы угулуп атат. Сиздин үнүңүз жаңырган жок. Бизде эхо болгон жокпу, урматтуу аудитория? Обратный связьга чыгып койсоңуздар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Биздин үнүбүз сиздерге жакшы угулуп жатабы? Биздин үнүбүз жакшы угулган болсо. Биздин үнүбүз жакшы эле угулуп атыптыр, Асылканчы. Анда биздин эфирге куш келипсиз. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр келтирем ушул эфирде бардыгыбыз баарлашып олтурганыбыз үчүн. Сиз эмесе өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бизнес партнерлор, лидерлер, ошондой эле Smart Enrich компаниясынын улуу лидерлери, түз эфирде катышып жаткан коноктор, баарыңыздарды кутман кечиңиздер менен. Мен Кузуева Асылкан Пирназаровна. Мен бул компанияга 2017 жылы келгенмин. Өзүм ден соолугума байланыштуу келип калып, ушул Smart Enrich компаниясында ден соолугуман сонун результаттарды алып, ошол бойдон партнер болуп иштеп келатамын. Менин артымда командам бар. Азыркы учурда 4-чү уровенди жапканмын. Мен эжеликтин үстүндө боломун деп иштеп атамын. Азаматсыз сонун. Эң сонун өтө чоң ийгиликтерди жаратыпсыз. 5 минутный менеджер десек дагы жаңылышпайбыз. Өзүңүздүн аркаңыздагы, өзүңүздүн бул компанияга келгенге чейинки Асылкан эже менен ушул компанияга келгенден кийинки Асылкан эже жөнүндө айтып берсеңиз анда өзгөчөлүктөрүн. Мен компанияга келгениме чейин жогорку окуу жайды бүткөм, бирок биринчи результат продукциядан алдым. Ага чейин мен Smart Enrich'теги окууларды алган эмесмин. Ыраазычылык билдирүү, өзүн таануу, өзүн өзү урматтоо, сыйлоо, ошондой эле жакшы мамиле түзүү, сонун нерселерди мен ушул Smart Enrich компаниясына келип билдим, окудум, окууларына көп эле катыштым. Сен дагы жакында рейд тууралуу
сонун сабактарына катыштым. Ошондой эле Айта Жабдыразакованын сабактарына катыштым. Сонун эми азыр мен жан дүйнөм дагы башкача, ошондой эле ой жүгүртүүм дагы башкача болуп калды. Жүрөт экенбиз дагы анан көп ушул мен билемдин аркасында билбеген нерселерибизди ушул Smart and Rich компаниясы берип аткан трансформационный билимдердин аркасында алабыз да. Эң сонун сизге терең ыраазычылык, аябай сонун ийгиликтерди жаратыпсыз. Бизде 10 минут дагы өтүп калыптыр. Эмесе биз бүгүнкү сабакты баштай берсек, дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү эфирдин катышуучулары, улуу лидерлер, баарыңыздарды бүгүнкү эфирде көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Баарыңыздардын маалымат майрамыңыздар менен куттуктайм. Алган билимиңиздер сиңимдүү болсун, ошол эле учурда алган билимиңиздер сиздерге 1000 жылдап кызмат кылсын. Эмесе сиздер өзгөчө бир инсанды чакырайын. Бул инсан өзү айтып өткөндөй эле 5-минутный менеджер. Аркасынан чоң команданы түптөп көтөрүп келе жаткан, өтө жоопкерчиликтүү, толеранттуу, ошол эле учурда күчтүү билим багажы толуу. Азыр өзүңүздөр өзү айтып өткөндөй эле билимди аябай алдым деп атат, аябай билимге суусаган өтө күчтүү инсан Асылкан Козубаева эжекебиз. Сиздерге бүгүн тааныштардын тизмеси деген теманы сонун кылып өтүп бермекчи. Асылкан эже, сизди бүгүнкү эфирде көргөнүмө абдан кубанычтамын. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, бизге ушул билим менен бөлүшөйүн дегениңиз үчүн. Эмесе сөз сизде. Рахмат Аруке. Мен дагы баарыңыздарды ушул түзөтүүдө көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Эмесе мага бөлүнгөн тема тааныштардын тизмеси. Бул ийгиликтин биринчи тепкичи болуп саналат. Биз ар бир эле партнер Smart and Rich компаниясына киргенде жакшынакай момундай болгон сырты сапаттуу, калың блокнотту алып, ушуга тааныштардын ручкабызды алып, тааныштардын тизмесин жазуудан баштайбыз. Бул дайыма жаныбызда жүрүш керек. Бул негизги биздин куралыбыз. Бул тааныштардын тизмеси биздин бизнесибиздеги эң биринчи капитал болуп саналат. Ошон үчүн тааныштардын тизмеси биздин бизнесибизге киреше алып келет. Эми айрымдары тааныштарым барбы деп ойлонуп туруп, жок, мен такыр таанышым жок го, аз деп айтышат. Бирок чындыгында ар бир адам баласынын жок эле дегенде статистикалык маалыматтар боюнча 2000ден ашык тааныштар бар экен. Анан ал тааныштарга айтсам болобу, болбойбу, анын көбү сурашат. Мунун шарты жок да деп бирөөлөр үчүн өзүбүзгө де чечим чыгарып коет экенбиз. Жок, антип болбойт экен. Биз тааныштарды атайын ирети менен жазып алышыбыз керек. Мен жана көрсөткөндөй чоң блокнот тетрадка тааныштардын тизмесин өзүнүн ирети менен жазып алабыз. Кантип жазып алабыз? Бир дептердин бетине баштаганда эле эң биринчи ката номерин жазабыз, фамилиясын, аты, жөнүн, ошондой эле адресин, кайсыл жерде жашайт, жашаган жерин жазып алабыз. Ошондой эле жумушу, кайсы жерде иштейт. Анан телефон номерин жазып алабыз. Ал бизге өтө зарыл экен. Ошондой эле аны бир жолу чакырбастан бир нече жолу, 7 жолу бир адамга таанышты чакыруу керек экен. Ар түрдүү жолдор менен. Ошон үчүн 7 графаны коюп, аягында 8-чиге результат дейбиз. Кантип чакырып алды, качан кирди. Ушинтип түзүп алып өзүнүн ирети менен биринчи тааныштарды жазганда садиктен баштайбыз. Сиз жашыңызды эстеп, садикте кимдер менен чогуу баргансыз? Ошол тааныштарыңыз каякта? Алардын аты, жөнүн, анан адресин, кайсы жерде жашайт азыр?
ошонун телефон номери болсо абдан жакшы болот. Аны да кошо жазып алабыз. Андан кийин мектепте окуганыбызды эстейбиз. Классташтарыбыз кимдер эле? Алардын аты жөнүн жазып, телефонун адресин жазып, алар менен дагы байланышабыз. Андан кийин мектепте 11 жыл окуп, жогорку окуу жайга же атайын орто окуу жайларына барабыз. Ошо жердеги группалаштарды, курсташтарды, алар туш тарапка тарап кетишкен. Ошолордун баарынын аты жөнүн жазып, телефонуна чейин жазып, болбосо телефонун бирөөлөрдөн сурап болсо дагы жазып, адрестерин жазып, өзүнүн жети менен тааныштардын тизмесин түзө баштайбыз. Андан кийин 5 жыл, же болбосо 4 жыл окуу жайды бүтүргөндөн кийин бир жумушка келдик. Ошол жердеги жумуштагы коллегаларыбызга кайрылабыз дагы, ошолордун тизмесин жаза баштайбыз. Ошентип отуруп бир эле адамда азыркы айткандай 2000ден ашык тааныштары бар экен. Демек ушуларды биз бизнеске чакырабыз. Башында айткандай эле, мен таанышым жок деген адам ушундай болсо, демек таанышы барлардыкы андан дагы өтө көп экен. Эми тааныштар жалпысынан өтө көп экен, бирок аларды 3кө бөлүп алабыз. Горячий тааныштар, контакттагылар деп. Алар өтө жакын адамдар. Менин бир туугандарым, ата энем, эң жакын достор. Буларды дагы телефонун баардыгын жазып алабыз. Ошондой эле теплый контакттагылар деп. Муну сиздин досторуңуз, классташтарыңыз, группалаштарыңыз, курсташтарыңыз, коллегаларыңыз, ошолордун баардыгынын тизмесин жазып алабыз. Анан үчүнчүсү холодный контакт. Азыркы мезгилде мында холодный контакт деп алган. Себеби биздин бизнесибизде эң көп биздин командабызга кире тургандар ушул доходный контакттагылар экен. Мына ушулардын баардык тизмесин жазып, ошондой эле телефонубузда канча адамдын аты жөнү бар болсо, ошонун баарын жазып алабыз. Өзүнүн ирети менен жазып алып анан аларды акырындап чакыра баштайбыз. Чакырганда ар түрдүү жолдор менен чакырабыз. Биз сүйүнөбүз ушул Smart Enrich компаниясына киргенде, менин бир туугандарым, ата энем, ошондой эле досторум сөзсүз кирет деп. Ар ким ар кандай, анан кайра жакын бир туугандарыбыз, досторубуз, койчу, ошончо акча төлөп келгенден көрө сен бай деп коюшат. Бул бизде эле практика жүзүндө болуп өттү. Демек, биз буларга жакшы түшүндүрүп, Smart Enrich компаниясынын өзгөчө жактарын, башка компаниядан айырмачылык жактарын өзгөчө көрсөтүп берип, аларды түшүндүрсөк, сөзсүз ушул компанияга келет. Биз тааныштарды сыртынан көрүп эле, айрыкча досторго, тааныштарга санай берсек өтө көп. Достордун достору, тааныштардын тааныштары деп, кудагыйлар деп өтө көп болуп кетет экен. Буларды биз ар кандай жол менен чакырабыз. Айрымдарын офиске алып барсак, айрымдарын телефон аркылуу чакырсак болот. Мисалы, доходный контактта булар кимдер экен? Булар базарда жүрүп таанышып калгандар, таксиде кетип бараткандагы тааныштар, музейде, паркта көрүп калган тааныштар, булар бейтааныштар. Аларды кандайбыр жакын келип аларга сиздин могу жериңиз жакты, аябай ачык экенсиз, жолдо шайыр экенсиз. Сиз мага жагып калдыңыз. Жолго үстүңүзгө кийимиңиз аябай сонун жарашыптыр деген сыяктуу бир жакшы комплимент сөздөрдү айтып, ошолорго анан ушул компания жөнүндө толук маалымат бербесе, 1 мүнөт, 2 мүнөт гана жакшы сөз гана айтып, телефон номерин алып калсак болот. Анан аларга азастан телефон чалсак болот. Күндө чалуунун кереги жок. Себеби аларды биз тажатып жибербешибиз керек. Bir jumada bir, anam barıp 4 günde, daha 3 günde çalgı işinize 7 jolu çalışırız gerek. Anda dağı birinci 3 yıl sürmeyen karışırız gerek. Atı ayı da o zayıda kandaysın. İşlerin жақшыбы?
Жашоолор кандай балдарың жакшы деп кошо сурап коюшубуз керек болду. Анан жакшы сөз жан эргитет дегендей, ооба деп барып ал дагы сага тартыла баштайт. Бирөөгө звонок кылганда биз кээде экиленип калат экен. Ушуга звонок кылсам телефонун албай эле коет экен. Ушу киреби кирбейби? Койчу деп айтабы деп бияктан биз туура эмес негатив энергияны берип коет экенбиз. Ошон үчүн биз тааныштарга звонок кыларда жакшынакай болуп кийинип, чачыбызды прическа салып, боелуп, кадимки офиске бара тургандай кылып анан күлүп жылмайып звонок кылып саламатсызбы деп звонок кылсак биздеги күчтүү энергия аларга да сөз өтөт экен да, биздеги жылмаюуга алар жооп катары жакшы жооп айтышат экен. Анан бирөөлөргө чаларда даярданып, анан ушул менин командама сөз келет. Ал менин ключевой лидерим болот. Сөзсүз менин командам өсөт. Аны дагы мен өстүрөмүн деп жакшы позитивдүү ойлор менен звонок кылып чакырыш керек. Анан кээде менин тааныштарым аз да деп коет. Тааныштардын аз болсо аны көбөйтүшүбүз керек экен. Аны кантип көбөйтөбүз? Улам эки жакка чыккан күнүнө жок дегенде 2 тааныш тап дейт. Доходныйдан болсо дагы. Өткөндө Аруке өзүң өтүп кеттиң сабагыңда. KG дагы 2 монетаны чөнтөгүнө салып кетет экен. Bir тааныш тапса телефонун жазып блокнотуна, анан 1 монетаны bir чөнтөгүнө салып коет экен. Кайра кетип баратып дагы бир жерден bir тааныш тапса, доходный. Анын телефонун жаз. Аруке. Мен катып сиз катып калдыңызбы? Үн чыкпай калды го. Bilmem, sen de katıp kaldın mı bana? Google'da hiç görünmeye kaldım. Связь үзүлүп калыптыр анда. Анын үчүн кечирим сурайм сиздерден. Уланта бериңиз, ооба Ренди Гейч жөнүндө, Рендинин опыты жөнүндө айтып атат элеңиз. Ошентип Ренди Гейч көчөгө чыкканда 2 монетаны салып,
бир тааныш тапканда телефонун жазганда бир монетаны бир чөнтөгүнө салып коет экен. Экинчи тааныштап телефонун жазып алгандан кийин экинчи монетаны дагы экинчи чөнтөгүнө салып коет. Ушинтип тааныштардын тизмесин толуктаган экен. Биз дагы эки жака чыкканда жөн жүрбөстөн таксиде кетип баратабызбы, же болбосо маршруткада кетип баратабызбы, же болбосо базарда жүрөбүзбү, башка жакта жүрөбүзбү, сөзсүз холодный, же болбосо доходный тааныштарды табышыбыз керек экен дагы биз тааныштардын тизмесин толуктап турушубуз зарыл. Ошондо бизге өтө көп адамдар жазылат. Ошондой эле географический жол менен деле жазсак болот. Ал эмне? Мурун бир айылда жашап, кийин жогорку окуу жайын бүтүп, турмушка чыгып кеткен кыздар бар болсо, сиз мурунку ошол өзүңүз туулуп өскөн жердеги бардык адамдарды эстеп, алардын аты жөнүн, телефонун алып байланышсаңыз болот. Ошондой эле айрымдар өзүнүн жумушу менен башка шаарларга, же болбосо бизнес жасайм деп Россияларга кетип аткан жаштарыбыз өтө көп. Мына ушулар дагы ошолорду эстеп, телефон номерлерин алса болот экен. Жер которуп, эл которгон жерден дагы ошондой тааныштарды бир шаарда, бир айылда деп ушинтип аларды дагы тааныштардын тизмесине кошуп алып бизнеске чакырсак болот. Сонун болот. Ошондой эле атайын профессиональный жол менен дагы иштеген, мисалы, врачтын ошол иштеп аткан жеринде жалаң врачтар, медиктер бар. Мугалимдерди, жалаң мугалимдер, ошондой эле парикмахерди иштеп аткандарды, технологдорду, инженерлерди дагы ошондой жолдор менен чакырып, анан тааныштардын тизмесине кошуп койсок болот. Биз тааныштарга звонок кылган мезгилде өтө кыска, үнүбүз жагымдуу жана укуктуу болуш керек. Анан аларды интрига жолу менен кызыктырыш керек. Сизге бир нерсе айтайын дедим, убактыңыз барбы? 1-2 мүнөткө, же болбосо 2-3 мүнөттага деп анан айт деп кызыкса дагы телефонду эч убакта айтпаш керек. Аны жолугушууга чакыруу керек. Эгерде анын убактысы жок боло турган болсо, мен ошол жакты көздөй бараттым эле деп эртеси күнү эле чыгып, 2-3 мүнөттө убактыңыз барбы жолугушууга деп да чакырсак болот экен. Аны кызыктыруу жол менен дагы чакырып бизнеске тартсак аябай сонун болот. Анан тааныштар өтө көп болуп, аны бизнеске чакырууда биздин ошо өзүбүздүн окууларыбызга киргизип алсак, алар өтө өзгөчө, жоопкерчиликтүү, өзүн өзү сыйлаган, өзүн өзү баалаган, Smart Enrich компаниясынын өзгөчө башка компаниялардын артыкчылык жактарын сезсе, бул бизнестен такыр алар кетишпейт. Сонун. Менин темам өтө эле кыска экен. Демек, тааныштардын тизмеси бул Smart Enrich бизнесиндеги, ушу бизнес жасоодогу эң биринчи капиталыбыз болуп саналат экен. Ооба, туура айтасыз. Тааныштардын тизмеси деген өтө кыска, бирок ошол эле учурда эң негизги жана эң керектүү тема. Эгерде сиздер Smart Enrich компаниясында фундаменти бекем бизнес курам десеңиздер, анда ушул теманы сөзсүз угушуңуздар керек. Бул теманы сөзсүз бир жолу эмес, 5 жолу, 10 жолудан дагы өтүшүңүздөр керек. Себеби бул бизнес мамиленин бизнеси. Биз бул бизнести мамиле менен курабыз да. Ал эми мамиле кылуу үчүн бизге эмне керек? Тааныштардын тизмеси керек да. Биз качан гана тааныштардын тизмесин түзөбүз, ошол тааныштардын тизмеси менен иштесек гана анан ийгиликке жетебиз. Өтө сонун сабак
Калеже сизге терең ыраазычылык. Бизге аудиторияга бере турган тапшырмаңыз барбы? Ооба бар. Мен бере турган тапшырмам ар бир эмеге келген, бизнеске келген жаңы партнерлор ушул 3 тааныштардын тизмесин биринчи горячий контакттагылар, теплый контакттагылар, анан доходный контакттагылардын жалпы эле ирети менен тизмесин жазып алышса, өзүнчө бир чоң тетрадь, сапаттуу тетрадь түзүп алса деген тапшырма бар. Эмкиде ушуну сураганга аракет жасайбыз. Анда аудиторияга тапшырма ушуну тааныштардын тизмесин жазуу жана ошол эле менен бирге тааныштардын тизмеси дептерди ачуу болду, Өтө сонун рахмат Асылкан эже, сонун сабак болду. Урматтуу лидерлер, өзүңүздөр билгендей эле сабак кыска. Анда эмесе сиздер обратный связьга чыгып кетсеңиздер, ошол сиздер обратный связьга чыкканга чейин бул жерде азыр Асылкан эже географический жол менен дагы жазсак болот деди. Ошол жөнүндө да кичине айтып кетсем, бул географиялык жол менен жазганда дагы ошол тааныштардын тизмесин бөлүп алсак оң болот экен да. Ушуну мен вебинарлардын биринде угуп калдым эле да. Баягы мисал үчүн Бишкектеги тааныштарыңды өзүнчө, Жалал Абадтагы тааныштарыңды өзүнчө жазып алсаң дагы, мына ушул тааныштарыңды мисал үчүн Жалал Абадта бир семинар болсо, же болбосо фуршеттер боло турган болсо, ошол фуршеттерге чакыруу үчүн сиз Жалал Абадтагы списокду ачасыз дагы тизмени. Ошол жерден карап туруп чакырып коет экенсиз да. Бул өтө ыңгайлуу жол болот экен да. Жашаган жерине карап дагы список знакомыхты, вот тааныштардын тизмесин түзүп алсак өтө сонун болот экен. Бизге оңой, ыңгайлуу болот экен да. Анан ошол эле тааныштардын тизмесин Асылкан эже айтып өттү. Эч качан эмне кылбашыбыз керек, түгөнүп калышына жол бербешибиз керек да. Рендинин ошол сиз айткан рендинин эмеси, этапы да кылган опыты бул Ренди дайыма мынтип айтканда, 2 контакта ежедневно дадут мне свободу непременно депчи. Ушул девизди дайыма өзүнө коюп алгат да. Анан кийин эч качан жерде эмне кылбаса, 2 контакт таппаган болсо, анда үйүнө кирчү эмес экен да. Бул дагы бул Рендинин сырларынын бири экен. Өтө сонун сабак болду. Асылкан эже, анда сизге суроо узатып атат. Наставнигиңиз ким деп. Наставнигиңиз ким? Компанияга кантип келип калдыңыз? Кантип таанышып калдыңыз наставнигиңиз менен? Мен наставнигим бизнестеги 6 айда менеджер болгон, өтө жоопкерчиликтүү, акылдуу, ушу компаниянын эң сулуулардын сулуусу Нажибидинова Астра. Дагы наставниктерим Бишкекте жашайт, Гүлзапар Карымшакова. Ошондой эле мен сыймыктанып, урматтаган эң сүйүктүү эжекебиз Гүлмира Шерикбаева. Ушуларды мен өтө сыйлаймын. Ушу бизнеске алып келгенине, ушу ден соолук боюнча келип калганмын. Мен буларга терең ыраазычылык билдирем. Калдыңыз да, сизге доходный жасап тааныштыбы, же болбосо туугандарыңыз бар беле, кандай болду? Экөөбүз бир айылда жашайбыз. Ал да мугалим, мен да мугалиммин. Нажимидинова Астра кошуна мектепте иштейт. Ал бизге келди бир нече жолу, анан ден соолук туккандан кийин, мен да макул болуп кирип калып результат алгандан кийин, менде иштеген мугалимдердин көпчүлүгү менин командама киришкен. Аларга да ыраазычылык билдирем. Көпчүлүгү уктап да калгандары бар. Эми ушу түз эфирлерди көрүп ойгонот, бизнесин алдыга жылдырат деген ойдомун. Сөз алдыга жылдырат, менин ключевой лидерлерим болот. Аларга мен 100% ишенемин. Булбай калды. Аруке угулган жок такы.
Аруке үнүң мага угулган жок. Угулбадым. Менің басым угулбай калды болсун да негедир эмне болду окшойт, связдан болду окшойт, менин угулбай калдыбы. Аруке мага сенин үнүң угулган жок. Азыр кандай угулуп атат? Угулуп атабы үнүм? Угулуп атат. Үн угулду эми. Анда дагы бул жерде дагы бир суроо болду. Бизде дагы убакыт бар. Бул смартка келгенге чейин эмне жумуш менен алектендиңиз деген эмне болду суроо? Мен буга чейин мугалим болуп мектепте иштегем, дагы эле мугалим болуп иштеп жатам. Азыр дагы деле эки жумушту бирдей алып кетип атыпсыз анда. Өтө сонун, азаматсыз, аудиториядагы жазылып жаткан сонун комментарийлерди жазып атат. Сиздерге дагы өтө күчтүү лидерим дейт. Гүлзапар Карымшакова эжекебиз жазып атат. Асылкан Козубаева күчтүү лидер, адамгерчилик мамилеси өтө жогору инсан. Команда сени менен сыймыктанабыз дейт. Өтө сонун комментарийлерди жазып атат. Сиз комментарийлерди окуп атасызбы? Көрүнүп атабы сизге? Дагы деле анда мугалим экенсиз да, Азаматсыз, ошол бир эле убакытта мугалимдикти дагы андан кошуп эле эмнени дагы смартты дагы бирдей алып кетип иштеп жаткан болсоңуз өтө сонун. Smart Endrich компаниясына келгениңизге канча болду? 3 жыл болуп калды. 3 жыл болуп калды. Сизде ушундай оюңуз барбы? Ушул Smart Rich менен бардык ишти Smart Richке багыштап, өзүңүз ушул мектептен чыгып, смартка гана көңүл бурам деген максаттарыңыз барбы? Бар. Азыр карантин болуп, үйдө отуруп калган үчүн эми азыр көчөгө чыга албайбыз. Ошон үчүн сабактар деле онлайн түрүндө болуп атат. Быйыл деле ошондой деп атат, дагы өзгөрүүдө. Мен ошондой оюм бар. Компанияда иштеп, жакшы ийгиликтерди жараталы деп. Ооба, себеби сиз азыр бул компаниянын ийгиликтерин көрдүңүз, маркетинг планын качан маркетинг пландын ичине кирип, маркетинг план менен жашаганда анан биз ийгиликтерге жетет экенбиз да. Өтө сонун сабак болду. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Азаматсыз. Сабак чын-чынына келгенде бүгүнкү тема кыска болчу. Эгерде сиздердин сурооңуздар жок болгон болсо, анда биз эмне кылабыз? Эфирди аягына чыгаралы. Шам убагы дагы болуп калды. Суроолорго Асылкан эжегына сонун жооп бердиңиз. Урматтуу лидерлер, бүгүнкү аудиториянын катышуучулары, баарыңыздарга ушул эфирге өзүңүздөрдүн убактыңыздарды салып, билим алып жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык. Биринчиден эле Алла Тааламга ушул эфир аркылуу баардыгыбызды жүз көрүштүрүп, баардыгыбызды бир дасторкон үстүндө отургандай эле чогултуп койгонуна биринчиден Алла Тааламга чексиз ыраазычылык билдирем. Андан кийин эле баардыгыбыз ушул эфирге келип бизди системага киргизген Айнур Асанбаевнага дагы терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү сабак үчүн Асылкан эже сизге терең ыраазычылык. Сабак сонун болду. Эң керектүү жерлерин айттыңыз. Бизге мага өтө сонун жаккан жери статистика боюнча бир кишиде эң азы 2000 киши таанышы болот дегени мага өтө жакты. Бул мен үчүн жаңылык болду. Өтө сонун сабак. Сизге рахмат. Эмесе сизге эркин микрофон.
урматтуу Харуке, түз эфирге чакырып сен менен биргеликте болгонума аябай ыраазымын. Анан Smart Enrich компаниясына мени чакырган наставниктерим Надимединова Астрага өтө жоопкерчиликтүү, адамгерчиликтүү, аракетчил, кандай ушул компанияда сулуулардын сулуусу деп айтсам да болот. 6 айда менеджерликти жапкан Астрага ыраазымын. Ошондой эле жакынкы күндөгү компаниянын топ менеджери, менин наставниктерим, спонсорлорум Нурия Мамытовага, Гүлзапар Карымшакова, ошондой эле директор, компаниянын директору Гүлмира Шерикбаевага, ошондой эле жакынкы күндөгү алтын директорубуз Айнура Асанбаевага чоң ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле жалпы катышуучуларга, мени көрүп жаткан, менин сабагымды кыска болсо да уккан командама терең ыраазычылык билдиремин. Жергебизде тынчтык болсун, ден соолукта бололу. Эң сонун рахмат, сизге дагы терең ыраазычылык. Эмесе бүгүнкү эфирди биз аяктайлы. Баарыңыздардын дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен дейбиз. Бүгүн бизде саат 9-да Рустам Кимбилетовичтин вебинары бар. Ал жерден дагы биз өтө сонун билимдерди алабыз. Анда баардыгыңыздар менен вебинарда жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Баардыгыңыздарга кутмандуу кеч дагы бир жолу. Саламатта калыңыз, Асылкан эже, мен сизди жакшы көрөм. Сиздей күчтүү лидер менен таанышканыма абдан кубанып отурам. Сизге да терең ыраазычылык. Дагы эфирлерде жолугушканча саламатта калыңыз. Сизге ийгилик, бинарыңыз өссүн. Тез арада двойной бриллиант статусунун ээси болуңуз. Менеджер статусунун аркасынан эле калган статустар агылып эле өзү келсин. Командаңыздан күчтүү, ключевой лидерлердин чыгышын каалайм. Деги эле Smart Enrich компаниясында баардык ийгиликтерди сизге дагы баардыгына, баардык катышуучуларга, сизге дагы баарыңыздарга каалайм. Саламатта калыңыздар. Рахмат.